Урматтуу соц тармактарын колдонуучулар, бүгүн Садыр Жапаровду колдоо элдик кыймылы штабында оң кол тарапта адвокат-юрист Койчукеев Нурлан, ал эми сол кол тарапта юрист-блогер Асхат Осмоновдор отурушат. Сиздер өзүңүздөрдүн жеке пикириңиздер менен айтыңыздарчы. Бүгүнкү Кыргызстандагы парламентаризмдин кадыр баркынын түшүп кетишинин себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Ушул жөнүндө сөз кылсак, эмне себептен ушундай жолго түшүп калышты? Кимден баштайбыз? Мисалы, менин ушу жеке пикирим, парламент эмне себептен бүгүнкү күнү элдин колдоосуна ээ болбой келет. Мындай айтканда, мурдагы ажообуздун бир сөз айтылып калды эле, жаман сөз чиңкирик деп, ошол жабып калды. Элдин баары тең эле ошо парламент десе эле мындай синоним катары колдонуп калды ошол сөзчү. Эми мындай жалпысында турган болсок, ал жерде 120 киши отурат, ар кандай адамдар бар. Алардын баары тең характеристикаларын баары тең айтып кетиш деле кыйын, бирок канчалык деңгээлде бул сөз аларга туура келеби, келбейби деген суроо беркете турган болсок, бул эми бир эле нерсени мындай айтат эле, мындай ар бир тараптан мындай оценка кылса болот да. Ошол кайсы тараптан биз оценка кыла турган болсок, ошого жараша баасы да өзгөрүп калышы мүмкүн да. Баалуу да болуп калышы мүмкүн, баалуу баасы жок да болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, өздөрү алар эсиптеп атышат бүгүнкү күнү биз элитабыз депчи. Эл болсо анан жанагыдай болуп, жаман сөз менен ушундай клейм этип коюшту да, мындайча айтканда. Эгер буларды мындайча баалуулук жактарын критерияларын эгер мындай айта турган болсок, мисалы, 30 жыл болду ушу эгемендүүлүк эметкенден бери биз базар экономикасына өттүк. Базар экономикасы бул өзүнчө эле мындай өзүнүн мындай кандай эрежелери болот, өзүнүн критерийи болот, баалуулуктун критерийи болот. Базардын баалуулуктун критериясы бул эмне? Базардын баалуулуктун критериясы бул акча. Эгерде ошол критерий менен бүгүнкү күнү оценка кылып баа бере турган болсок, ошол жерде отурган депутаттардын баары эле мындайча айтканда ийгиликке жетишкен да, действительно. Эгер ошол критерий менен элестете санай турган болсок, анда действительно бүгүнкү күнү алар ийгиликке жеткен мындай адамдар да. Эми мен ал кандайча кайсы жолдор менен законно, незаконно кандайча жеткен, бирок действительно бүгүнкү күнү мындай абдан эле чоң ийгиликтерге жеткен эле. Алардын арасында бизнес менен жеткендер бар. Экинчи категория алар жана чиновниктер да. Мага ошол чиновниктердин кандайча байып кеткендери аябай көп суроо эметет да. Бизнеси жок болсо, эмеси жок болсо, туруп эле бат эле миллионер болуп кеткен, бул мындай ар кандай суроолорду жаратат да. Ошол жагынан эметип турган болсок, булар бүгүнкү күнү мындай элита деп койсок болот. Эгер жанагындай критерий ким бай, ошол ким ошого ийгилик жетти, ал жагынан элита деп деле койсок болот. Экинчи жагынан мындай, мен мисалы юридический жагынан мындай чисто юридический өзүм адвокат болгондон кийин айтып кетет элем. Юридический мындай термин бар да, ким адамды мындай адекватный, неадекватный деп мындай талкууласа болот. Анан кайсы адамдар мисалы кылмыш жообуна тартылат, анан кайсы адам кылмыш жообуна тартылбайт. Өзүнүн жасаган кылмыш аракеттерин, кыймыл аракеттерине жооп берген адамдар гана кылмыш жообуна тартылат да. Өзүнүн мындай кылган кыймыл аракеттерине жооп бере албаган адамдар, булар неадекватный деп эсептелет да, и алар кылмыш жообунан мындай жооп беришпейт да. Алар мындай дарыланууга кетиш керек, мындай өзүнүн кылган эмелерин. Бул эмне үчүн мындай бул жерден көтөрүп аткан себеби мындай күлкүлүү бир ситуация болуп атат да бүгүнкү күнүчө. Жогорку кеңеш бул законодательный орган болгондон кийин бул мыйзамдарды чыгарып, ошол жердеги парламент биз мындай мыйзам чыгаруучу орган болгондон кийин закондорду жашайт, ал закон менен элдин баары тең жашаш керек да. Мындай шарттар түзөт да. Анан законду жазган киши түшүнүш керек да, эмне кылып атат, эмне жазып атат. Продукция чыгарып атат, закон деген продукция чыгарып атат да. Анан ошол өзү жазып аткандан кийин өзү билиш керек, түшүндүрүп бериш керек. Мен мына могуну жазып атам, потому что кийинки күнү ошону колдонууга келгенде законду
мындай көп мен өзүм адвокат болгондон кийин өзүм ушу жогорку кеңешке запростор жиберген кээде ушундай эки киши талкууласа болуп калат да бир эле нерсени законду мындай да колдонсо болот тигиндей да колдонсо болот. Ошондо булар талкуулап бериш керек. Өздөрү автор болгондон кийин түшүндүрүп бериш керек да. Биз буну законду мындай кылып жаздык, ошон үчүн мындай кылып туруп колдонгула депчи. Мурда бул функция жогорку кеңеште бар болчу. Как законодательный орган болгондон кийин алар талкуулап бериш керек болчу да. Кийинки күнү мен ушу Мурда кайсы жылдары? Мындан бери 10 жыл мурун мындай мен өзүм ушундай колдонуп жүргөм, 15 жыл мурун мындай запростор берген. Акыркы кезде ошондой запросторду мен жогорку кеңешке берсем, жогорку кеңеш мы не трактуем деп туруп мага жооп берип атышат да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген мындайча болуп калат, андай күлкүлүү нерсе болуп калат. Өздөрү жасаган нерсени кантип колдонгонду алар өздөрү түшүнбөйт, билбейт да. Билбеген бул неадекватный деген эме да. Анын сезими бул туура эмес да. Же болбосо мындай бир экиге мындай себеп болушу мүмкүн да, ошо эмне себептен булар өздөрүнүн закондорун өздөрү талкуулашат. Экиге себеп болушу мүмкүн. Биринчиден булар акыл жетпейт. Өзү эмне жасаганын өзү түшүнбөйт да. Закон жазып, бирок кантип колдонушты алар билбейт. Ошон үчүн акыл жетпегендигинен да. Экинчи себеп бул ал жерде коррупционерлер отурат да. Урлар отурат. Эмне себептен? Потому что ал законду ал элдин кызыкчылыгы үчүн, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн чыгарган, ал жеке бир какой-то бир группанын же может жеке бир адамдын кызыкчылыгы үчүн чыгарган, пайдасы үчүн. Анан ошон үчүн андан пара алышты да ушундай коелду, мындай божомол да, божомол беришти да. Пара алды, закон элге пайда келбейт, бир адамга пайда келет. Эми анан сураганда сен эмне үчүн муну кабыл алдың? Айтып кетти, мен тетиги балынчанын пайдасы үчүн чыгардым бул законду деп, туура. Анан ошол себептен мындай уклоняться этип кетишет да. Эми мен, конечно, алыспын мындай мнениядан, что, допустим, 120 бар теңде ушундай коррупционерлер, 120 бар тең акыл эси орундар эмес депчи, но бирок закондо мондой болуп аткандан кийин ушундай болот, бирок арасында мен ойлойм, баары действительно жакшы инсандар деле бар, түшүнүктүү инсандар, но негизинен мындай көпчүлүк масса менимче баары бир мындай татыбайт өзүнүн эмеге келгенде. Жанакта өзүм айтып кетчүмүн. Дагы бир нерсе айтып кетчү болсом, бул мисалы парламентте 5 жыл болду отургандачы. Ал жерде мисалы абдан да жана өзүм айтып кеткендей убагында жана бизнестен чоң ийгиликтерге жеткен адамдар отурушат. Эми 5 жылдын ичинде жыргалыктуу деле мындай закондорду, мыйзамды элди мисалы гүлдөтүп кеткендей, бир өстүрүп кеткендей кабылган жок да. Бир мисалы көргөн жок да. Мен мисалы ушу 5 жылдын ичинде бир жакшы эл мындай элге бир пайда алып келген неме өткөн. Эгерде мисалы алар бар деген ошо парламентке чыгып атканда бар деген төштөрүн өтүп чыгышат. Мен парламентке барсам мен баарын тең сонун кылам, жакшы кылам, тигиндей кылам деп. Бирок алардын парламентке барбай туруп эле элге мындай жакшы кыла турган нерселер бар. Мисалы ошол жерде эле абдан мындай состоятельный адамдар бар. Алар мисалы завод салсын, иш орундарын түзүп берсе элдерге, ошондой ойлойм да жакшылык алып келсе болот да. Анан же мыйзам жазбаса, жакшынакай эметпесе, же ишинен эчтеке кылбаса, андай ошол себептерден мен ойлойм анан ушундай баркы түшүп атат, эметип атат да. Анан дагы бир нерсени айтып кетчү. Менин да тоже жеке оюм, алардын ошол парламентте отурган адамдардын көбүнүн эле мындай чындап келгенде мындай саясий позициясы деле жок да. Алардын саясатка кирген адам мындай өзүнүн ачык бир позициясы болуш керек да. Катуу позиция болуш керек, мындай коомго, улутка тууралуу мындай бир чоң, мындай масштабтуу мындай көз карашы болуш керек да. Вот саясий позициясы деп атасыз ушул жердечи. Мына депутаттардын арасында көпчүлүгү айтып атышат да, булар соодагерлер депчи. Соодагерлер, булардын саясий позициясы жок. Жөн эле мындай ушундай бир депутат болуш үчүн келген. Ошол жагы мына ачыктан ачык эле көрүнүп калды, что соодага келди депчи. Анан бул жерде мындай термин бар, бул Ленин убагында айтып кеткен саясий сойкулар дегенчи. Ошол саясий сойку деген неме деле бүгүн ошол биздин депутаттардын көбүнө эле колдонсо болот да. Себеби мисалы бүгүн эле бир партияда туруп эле эртесин күнү эле башка партияга кетип калып калат. Партиянын айырмасы деле жок. Мисалы мындай мен мисалы алардын бир өзгөчөлүктөрүн деле чоң эле көргөн жокмун. Ошо сойку сыяктуу эле бир партиядан бүгүн чыгып эле кайра экинчи партияга кирип кетип эле эметип атышат. Өзүнүн жеке позициясы болгон адам эч качан мындай өзгөрүшү мүмкүн эмес да. Эгер чындап келгенде чоң позиция болсо. Сиз Аскар мырза, сизде кандай? Негизи мынау азыр аябай актуалдуу болуп атпайбы 2020 жыл шайлоо. Жеке мени дагы бир канча партияларга чакырышты.
аттарын айтпай эле коеюн. Анан мындай да сөздөр болуп атат. Адам жаш муун жаңы идея менен, жаңы жүз менен, жаңы мындай бир таза адамдар барса эле ошо парламентте оңдоп берет эме кылып берет деген үмүт дагы бар да элдечи. Анан мен негизи өзүм дагы изденип окуп, өзүм политолог болбосом дагы ошо аябай кызыгып эки жакты карап, башка өлкөлөр менен салыштырып көрсөм, негизи могул идея парламентаризма бул бизге идеология катары эле сырттан келип, бизге мындай бир жазылып, даярдалып келген бир программада эле келип калган нерсе да, фактка такап коюшту. Парламентаризмге келиш үчүн, мындай табигый келиш үчүнчү, биз канча процесстерди өтүшүбүз керек эле. Ошондо биз чыныгы парламентаризмди кура алат элек деген мен ишенимге келдим. Кыргыздар могул 30 жылга чейин 70 жылына Совет доорунда жашады. Социализмден стройдон кийин эле келип эле президентский болдук, 93 конституция. Андан кийин эле аны да талкалап, 2010 жылы жаңы батыштан жазылып келген парламентаризм идеясы менен конституциябыз бизге мындай келип тарых алдында көргөзүп койду. 10 жылда парламент, мен азыр жеке өтпөй турайын, жалпысын айтып коеюн. Парламент могул система парламентаризма биздин коомго эрте, балким туура эмес, ыңгайсыз бир система экенин көргөзүп койду. Эмне дегенде мөмөсүн карап биз натыйжасын алабыз да, кандай мөмө чыгып атат ал системадан. Бул системадан ондайдыр, сиз айтып кеткендей, эл айтып аткандай, койлор, чимкирик, мындай жөндөмсүз бандиттер, контрабандисттер, көпөстөр, өзүнүн кызыкчылыгын коргогон гана адамдар барган натыйжаны көрүп калды да элчи. Ошон үчүн бул парламентаризм жалпысынан менин оюмча бизге туура эмес. Негизи парламентаризмди айта кетсек, кандай туура жолдо келиш керек деп. Парламентаризм англосаксонский система, парламентаризм либерализм менен чогуу бир канча революциялардын, английский славный революция болгон. Ошонун чыгып, эл өзүнүн талаптарын коюп, өзүнүн делегат өкүлдөрүн ошол жака жеткиргенге күрөшкөн да. Биз эл күрөшүп атабызбы? Бизге келет, болот деген факт менен коюп коюп атат, но тем более партийный система болду. Партияга кирген, биз тааныбайбыз ал жакта кандай адамдар келип бизге өкүл болуп калып атканын. Ошондуктан бул процесстер ненормальный процесстер, бул нормальный эмес, ненормальный процесс. Адам өзү билбейт, кимди шайлап атат, кимди шайлады. Анан шайлаган адам өтөбү өтпөйбү, бул да бир чоң суроо болуп атат. Миллион деген мигранттарыбыз шайлоо жоосу жок эле көрүп отурат парламенттечи. Мынау жакшы экен, мынау жаман экен. Алар шайлаган жок. Шайлабаган адамдар келип бизге мындай сюрприз, киндер сюрприздер эле чыгып калат. Бул тарыхый процесстерде кандай келиш керек? Мен окуп көрсөм, парламентаризмге каршылык жок. Но союздун системасы деле, Советтик Союздун системасы деле бул парламентаризм. Бирок анардыкы эл кандай тандап атат? Кайсы класстарды, кайсы топторду кызыкчылыгын коргогон адамдар келет, ошону маани бургандыктан, мисалы сиз деле айттыңыз, мен да айтып коеюн, Ленин деле айтып кеткен, жакшы система курулса, кухарка даже мамлекетти башкара алат. Системадан булчу көп айтып атат. Мына Текебаев Өмүрбек Чиркешевич айтты го, жакында азаттыкта берип атканда, кеп системада эмес, кеп адамда депчи. Андай болсо да 70 жылда биздин ата-бабаларыбыз чабандар деле депутат болушту. Мисалычы, мен чоң атам бир педагогический институтту бүтүрүп, согуштан келип эле первый секретарь болду. Жакшы эле иштеди, канча деген даңк сыйлыктарды алды. Демек, системада болуп атпайбы? Биздин системабыз өзү чириген. Бул системаны бизге таануулап эле, мындай кылып туруп, мынаны жашайсыңар деп туруп, жазып берип койду, оозго кармап койду. Биз ал инструкцияны кантип колдонушту? Кыргыз эми кечирип койгула, биз ушундай эл экенбиз. Мисалы спецтехникалар менен иштеп калдым. Япониядан экскаватор келди. Аны инструкциясы орусча которуп, же кыргызча которуп окубайт эч ким. Биз жөн эле урдуруп атабыз азыр. Могу парламентаризмди билиш үчүн биз ошол окушубуз керек. Азыр могу эмелерге чакырып атышат.
парламентаризмди окутабыз деп. Бирок ал жерге дагы ишеним жок. Эмне дегенде булар гранттын эсебинен окутуп атат. Мисалы мен жеке билем, алар тияктан спонсор демөөрчүлөрү тиякта батышта отуруп алып бизди окутуп атат. Жаштар парламентаризм аябай силерге сонун депчи. Ал жерге барып окуп аткандар андай деле эмеси жок. Büyük ошол идейный бир адамдар бар, окуган адам жок, жөн эле бир эме үчүн окуп атышат мындай. Кадимки английский тил окугандай, балким бизге ачык барганда керек болуп калат деген. Демек, мыйзам илгерки Цицерон айткандай, мыйзам табигый болуш керек, жөнөкөй болуш керек, элден чыгыш керек, түшүнүктүү болуш керек жалпыга. Бизге эл табигый жолунан келбеген, элге түшүнүксүз бир аянча бир партиянын жетекчилерине эле түшүнүктүү бир система, алар дагы батышка барып окуп келет, чала сабаттуу алар дагы. Анан келип туруп эле бизге ошо парламентаризм иштеп калат деген бул сказкада, биз бирибизди алдап, коомду алдап, анан кайра эле барып туруп мына ошо чимтириктер барып калды деп тагдырыбызга капа болгонубуз бул өзү бир туура эмес да. Эгерде кандай болуш керек дегенде биздин мына табигый жол менен союздан макул кура эме болдук. Союз таркап биз эгемен мамлекет болдук. 93-чү конституцияны легендарный парламент, бүт интеллигенттер, журт каймактары ошону 93-чү конституцияны бизге жазып, колубузга кармапты. Анан ошону биз жалпак тил менен айтайын, элдер Акаевди кошомат кылып атып, сиздин эң акылдуусуз Нобелевский премия аласыз, Швейцария кылып койдуңуз Кыргызстанды деп атып, 93-чү конституцияны 94-жылдан баштап реформа кылып, өзгөртүп, өзүнө ыңгайлык кылып, бийликти узурпация кылып талкалады. Анан мен ошо бир таң калам да, кыргыз эмне үчүн өзүбүздүн тарыхыбызды жек көрөбүз? Мына мага айтышат, сен эмне каганатты айтпайсың, эмнеге биз илгери мондай ари улут болгонбуз, анан тегинде болгонбуз. Мына 93-тө эле биз урматтап коелучу, 93-чү конституцияда легендарный парламент жазып берген бизге сонун эле система. Ошонун негизинде биз өзгөртүп, 10 жыл сайын реформа кылып, референдум кылып, өзүгө ылайыктуу кылып, ошо менен кете берсек, фундаментибиз туура болот дейм да. Бизде азыр фундаменти жок эле элге келип туруп, мону окуйсуңар, мону кыласыңар деп түшүнүксүз тилде. Парламентаризмди Англиядан жакшы мамлекет колдонгон жок. Анан ошо парламентаризмдин атасы, мындай айткандай, ошодон чыган инсандардын Уинстон Черчилль айтып атат. Самый ненавистный система для простого народа это парламентаризм деп өзү айтып атат. Потому что ошол карапайым эл түшүнбөйт буну. Бул аябай сложный система. Буну аны түшүнүш үчүн ошол бир канча жыл, биздин убакыт кетип атат. Мына сиз айткандай, мыйзамдар, түшүнүксүз мыйзамдар жазып атышат. Экономиканы артка тартып атат. Бийлик бутактардын колун же бууп койду, же колун чечип койду. Кээ аша чыгып кетип атат, кээ бир кызматкерлер. Кээ бирлери болсо коркуп отурушат, кыла албай. Бизде ошондо могул түшүнүксүз мыйзамдын бүткүл мамлекеттик системанын тармактардын артерияларына таасирин берип атат парламент өзү. Анан эми жекеге өтсөк, парламентте ким отурат дегенде мен макул болот элем эгерде ошол отурган адамдар бир топтун үстүнөн келсе. Мисалы, ошол Англияны айтайлы, бизге парламентаризмдин үлгүсү болгон. Мисалы, ошол жакта жумушчулардын тобун кызыкчылыгын коргоп келген топ бар, билесиздер. Анан жана аристократтардыкы бар. Илгерки келаткан лорддордун палатасы бар, дух палатный. Анан кийин бизнесмендердики бар. Анан эң негизгиси Англияда, мен Англияда өзүм окугам, айтып коеюн. Англияда королева деген институт турат. Мындай монархиячы. Бул монархиянын эмне кереги бар деп англичандан сурасам, бул королевалар митекоптай болуп миллиондогон акчаны жейт экен. Өзү аз келгенсип, келинине дагы Дианага акча чачат экен, күйөө бабасына чачат экен,
принциптерине чачат экен, баарына бюджетке оор келип атпайбы деп сурасам, айтат кандай, кеп акчада эмес дейт. Бул кеп улуттун биримдиги болуп атпайбы дейт. Символ единства нации дейт. Анан түшүндүм. Бул да керек экен. Эгерде бизге символубуз болуп, мында журт атасы болсок, өзөгү болуп, эл башы, аксакалыбыз болуп бирөө турса, биз ошонун тегерегинде чачырабай, ошонун тегерегинде идеологиябыз болсо, мен деле каршы эмесмин. Азыркы парламентте чабыша берсин, бири-бирине отуруп алыпчы. 120 болобу, 300 келеби, Швейцарияда 400 канча, 80 эмеси бар, делегаттар кошкондо. Бул эми түрлүү парламентаризм. Мен эми подробность айтпай элем, бирок өзүмдүн пикиримди айтып коеюн. Биздин Кыргызстанда эгерде бир топту, мигранттарды колдой турган партия чыгып, жумушчулардын партиясы деп туруп, ошол өзүнүн бир 15-20 депутатын алып кирсе, бул адилеттүү болмок. Экинчи жактан бизнесмендер дагы бар. Тордойдо иштеген, мондай соода кылгандар, алар да өзүнүн партиясы туруп, ошол экономиканын негизинде анан чыгарып, ошол парламентке 20-30 кирсе, ага дагы макул. Анан олигархтар да капа кылбайбы. Өздөрүнүн капчыктуулары берип, бир канча делегаттарын жиберсин, келсин, спортсмендер келсин, ага да артисттер келсин. Ошондой болсо биз мыйзам ченемдүү, биз мындай айтканда, мындай эмени илимий владелеп да мындай реально. А биздики азыр кыргызчылык болуп атат. Кимдики барат? Шайлоодо чуркагандык барат. Мисалы, ким чуркап берсе, уру, ага ким барат десе, урулардын башчысы, тиги коомдордун башчысы, мисалы, жердешчилик, трайбализм. Анан кийин барып туруп көрүп атасыңар кандай адамдар бар. Бул эми жанакы Европадан жазылып келинген мыйзамды эле таза колдонбостон, ушундай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонуп кетип атпайбы? Ички саясат. Бизде эми ошол менен биздин ички саясаттын түптөлүшү, начардыгын айтып жатасыз да сиз, туурабы? Бизде эми баягы кыргыз менталитетине ылайыктуу мыйзамдарды жазып, ошого ылайыктуу иш алып барса жакшы болмок да. Мына парламент өзү деги эле парламентаризм бизге Кыргызстанга керектүү нерсеби? Же бизге негизинде саясат жөнүндө мындай жалпы эгер мындай айтып бере турган болсок, тамырынан баштап саясат деген эмне, саясатчы деген эмне деген ушундай суроолор берип туруп ушатып коюп кетирген болсок, саясат деген негизи Асхат жаңа жакшы айтып кетти. Тигил топтон алып келиш керек, бизнесмендерден алып келиш керек, олигархтардан алып келиш керек, базарда иштеген мигранттардан алып келиш керек. Бул эмне деген эмени түшүндүрөт да? Бул деген түшүндүргөн нерсеси саясат деген бул кызыкчылык деген сөз болот да. Кызыкчылык. Ар бир адамдын бир жагынан караганда кызыкчылыгы болот, өзүнүн бир нерсеге болгон умтулугу, өзүнүн бир кызык интереси болот, ошол кызыкчылыгын ал ишке ашырыш керек. Ар бир топтун, ар бир ушундай эмелердин өзүнүн бир кызыкчылыгы болот да. Анан ошол кызыктар топ өзүнүн максатына жетиш керек да. Кызыктар топ ошол максатына жетиш керек. Максатына кантип жетет? Ал ошо өзүнүн максатына жетиш үчүн мыйзамдарды чыгарып туруп, Лениндин айтып кеткен сөзү бар, закон вещь политическая, закон есть политика деген сөзү бар. Бул абдан мындай ошонун маанисин терең билдирет да. Закон аркылуу сен өзүңдүн кызыкчылыгыңды мындай саясатыңды жүргүзөт. Саясат деген ошо кызыкчылык. Сенин кызыкчылыгың эмне? Байышпы, допустим, байып турган келсең, ошол керектүү сага өзүңдүн эмеңди, мыйзамыңды кабыл аласың, ошол аркылуу байсың. Эртеңки күнү мисалы элдин ден соолугун ойлойсуңбу, улут ден соолугу жакшы болсун, оорубасын десин, сен ошондой закон кабыл аласың, элдин ден соолугу жакшы боло баштайт, жакшы мамлекет тарабынан да жакшы көңүлгө алынып өтө баштайт. Үчүнчү жагынан мындай, эгерде мисалы сен кызыктар болсоң, мамлекетте мындай билимди улайын деп турган болсоң, андай мыйзамды кабыл аласың да, элдер болсо ошого жараша билим өнүгө баштайт да. Ошон үчүн бул абдан мындай мамлекеттин чоң инструменти да, парламент деген, мыйзам деген да. Ошон үчүн ошол жакка кандай адамдар келсе, ошолор ошондой мыйзамдарды чыгарып туруп, ошол мыйзамдар мындай кайсы жакка бурулуп, кайсыга мындай ыңгайлуу шарт түзүп берсе, ошол жакка өнүгөт. Бүгүнкү күнү мына Асхат жакшы айтып кетти, ал жерде мындай карайлы Жаанбек Көчөлү олигархтар отуруп атпайбы? Демек бүгүнкү мыйзамдарды кимдин кызыкчылыгын алар кабыл алат деп ойлойсуң? Эмне алар ошо олигархтар мигранттардын
кызыкчылык үчүн бир закондорду кабыл алып, аларга бир жеңилдик алып келчү закондорду кабыл алып, же болбосо ошол олигархтар болсо базарлардын торговый комплекстердин ээлери ошолордун астында ошолорду байытып аткан канча миңдеген адамдар иштеп атышат. Олигарх дегенimiz эми баягы бай адамдар жөнүндө айтып атасыз да, бизнесмендер жөнүндө айтып атасыз да. Чоң ири бизнесмендер жөнүндө айттым. Алар мисалы ири бизнесмендерди кызыкчылыгын түрдө колдойт туурабы? А өзүнүн эле астында өзүн байытып аткан жеке арендаторлор, ишкерлердин алар кызыкчылыгын эч ким ойлобойт да. Ошол мындай теңсиздик болуп атат да. Анан бул жерде дагы мындай тарыхый Аскар жакшы айтып, тарыхый негизи мындай өсүп турган нерсе, ар бир нерсе мындай өзүнүн мындай убактысы болот, маалы болот дегендей мындай коом деле мындай өзү маалы келгенде мындай өзгөрүп мындай эмеге жараша өзгөрүп турат да, мындай дагы бир мындай айтылып кеткен бир жакшы сөз бар. Тегеректеги коом чөйрө өзгөрбөйт, болгону гана адамдардын көз карашы ошо чөйрө болгон көз карашы өзгөрөт. Андан кийин биз коом болгондон кийин коомдун сөзсүз адамдын мындай көз карашы жыл өткөн сайын коомдун көз карашы өзгөрүп турат. Мисалы жаңы эле сөзүмдүн башында айтып кеттим, эмне себептен жанакылар элита болуп калган, бүгүнкү элита болбой калды дегенчи. Мындан мисалы эгемендүүлүктү жаңы алган кезде ошондой мындайча айтканда мода болгон да. Мода болгон, мүмкүн азыр деле ошол моданы кармашат да, бай болуш мода болгон да. Элдин баары ошого умтулушкан да. Эмне болсо кантип байым, эмне болуп атам, ал экинчи, үчүнчү орунда турат, эптеп байыш керек да. Сенин 3 кабат үйүң болуш керек, сенин 3 машинаң болуш керек дегенде, ошол мындай мода болуп кеткен үчүн элдин баары ошол нерсеге түшүп алышты да. Бирок ал нерсе бүгүнкү күнү, ал нерсе мындай азыркы мына чоң саясатчылар түшүнүп атат, ал мода уже бүгүнкү күнү өтүп кетти. Ал мода өтүп кеткенден кийин элдер ошол үчүн жанакыларды кечээ аларга элита болуп көрүнсө, бүгүн аларга чимпирик болуп көрүнөт да мода. Бүгүнкү күнү, бүгүнкү замандын модасы кандай болот? Эл жанакылардан уже тажады, алар көрдү. Эми бай болсо бай болду. Эми бай болсо өзү үчүн бай болот, эл үчүн бай болгон жок. Бүгүнкү элдин талабы мындай болуп атат да. Бүгүн элдин талабы эл үчүн кызмат кылган, действительно, эл үчүн кызмат кылган, эл үчүн иштеген адамдарга ушундай талап болуп атат. Коом өзгөрдү, элдин аң сезими өзгөрдү. Мисалы мына Садыр Нуркожоевдун эмесине токтоп кетип турганыбыз эмне үчүн бүгүнкү күнү мындай феномен болуп атпайбы? Эл ушунчалык колдогон бир адам да болот эмес. Потому что бүгүнкү күнү ушу Садыр Нуркожоевдун кылган иштеринин баары тең мындай көрсөтөт, что бул адам өзүнүн жеке кызыкчылыгын баарын тең таштап коюп туруп, элдин кызыкчылыгын, ошо коомубуздун кызыкчылыгын алдыга койгон үчүн. Ошол себептен бунун популярности өсүп атат. Тиги жакта парламентте турган эмдерибиздин кайрадан түшүп атат. Туура айтасыз. Могу эгерде парламентаризмдин, парламенттин биздин азыркы системанын элге кандай таасир берип атат, сиз да сурап калдыңыз. Негизи эле бул башкаруу системасынан депчи. Анан Садыр Нуркожоевичтин да окуп кайрылууларын жазганда программаларын көрсөңүздөр, бул да киши айтып атат, бизге могу кичинекей мамлекетке мончалык көп парламент кереги жок чындыгындачы. 35 депутат, калгандары жанагы эл өкүлдөрү болуп иштесе де болот. Өздөрүнүн акчасына элечи, мисалы 35-45ке чейин, мисалы 93-чү конституцияга деле кайтса ошого эле келебиз. Бул парламент дагы бир коркунуч жагы биздин кайдыгерлик, анан өзүмчүлдүк деген бир идеологиянын туу чокусу болуп калды. Кайдыгерлик. Отурган депутаттарыбыз өздөрүн башка бир аламда жашап аткансып, бизди эмнеге мындай койдуп атасыңар, эмнеге биз чынки биз элитабыз деп чыктык го. Мен дагы фейсбуктардан айттым, ага мындай арганбай эле коюш керек депчи. Эмне дегенде биз силерди тандаган жокпуз. Силер кандай болуп калган? Мен жеке көбүн ушул жакка келгенде эле таанып калып атам. Анан башкаруу системасын эгерде карай турган болсок, дагы бир жолу айтып коеюн, система адамды өзгөртө алат. Адам системаны өзгөртүш үчүн аябай чоң бир идейный, анан партийный адамдар барыш керек да, мындай фанатично ошол максат менен барып туруп системаны ичинен кылабыз деген андай адамдардын тилекке каршы жок. Барлары отурат түрмөдө. Көрдүңүз, Садыр пример. Системага каршы чыкканда. Система адамды 10 жылда кандай бизди
20 жылда, 10 жылда, акыркы 10 жылда кандай биз ыдырап кеттик, канча адам деген чыгып кетти, үмүтсүздүк пайда болду, кайдыгерлик, анан жалпы коомдун сабатсыздыгы да пайда болду. Анан ушундай момент келгенде, бул менин сөзүм эмес, мына бүгүн 7 февраль болсо, дал 1 жыл мурун эсимде. Департамент МИДтин департаментинин начальниги Мурат Абдыказимов агайыбыз айткан, азыр коом деградация болуп атат, культура, маданият түшүп кетти. Маданият түшкөндө күч менен болсо дагы маданиятты киргизиш керек экен. Бул мындай вмешательство болуш керек да, сыртта. Парламент баардыгын либерализм, биз азыр баары демократия, биз элди коргойбуз деп популизмге өтүп кетти. Алар мындай механизмди колдоно албайт. Бул парламент бийликтин чокусу деп айтып атат, бирок көрсөңүздөр парламентте сүйлөп аткан депутаттар көбүнчөсү 90% популизм менен сүйлөйт. Эмне дегенде элдин кулагына жагымдуу, бирок ишке ашырыш пайдасы жок, бирок кулакка жагымдуу мыйзамдарды танылып атышат. Мисалы, бир пример, 5000 сом мындай балконскилер деп коет бизде, шаардыктарчы. 5000 сом туура эле болду, кылгыла десе, ошого жараша мисалы 5000 сом түкүрсө болбойт деп жазып коюшту, мисалычы. Эртеси эле айлыктар келип чыкса, ызы чыгылса, биз эмнеге түкүргөнгө ошо кайсы 5000 сом, биз өзүбүз 5000 сом таба албай тургандар бар да. Кайра аны алып коюшту. Мындай. Бул эмне керек деген? Бул закон мыйзам чыгарып атышат, бул бирок популизм да. Же ишке ашыра албайт, же аягына чыгара албайт. Бул деген институт, мыйзам чыгаруу, парламенттин институтунун аброюн түшүрүп коюшту ошо менен. Азыр дагы мыйзам кабыл алышты эле 3000 сомдон штраф машинага айып пулдарды 3000 сом болсун, эми кайра артка кетип атышат. Мыйзам деген мондай бекем болуш керек да. Бекем болуш керек. Туруктуу ишке ашырылыш керек. Эгер эми элестетиңиз, баягы хандын сөзү бир деп коет го, башын ал десе алынат, мунапыс десе мунапыс берди. Туруп анан мындай деген бул өзү аброюн түшүрүп атат. Өзү бийлик, биздин эң жогорку бийлик парламент. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Бизде мына толук парламенттик республика болдук деген фактически көрүп атпайбызбы? Ким башкарып атат? Парламент башкарбай эле турат. Бизде башаламан система, аралаш система деп коюшту. Эч кимге жооп бербейт. Же президент жооп бериш керек аткаруу бийликти колуна алып, тизгин. Же пример эме жактан коюлган жоопкерчилик. Анан бул жерде юридический казус пайда болду да. Ким жогорку бийлик деген суроо? Президентпи же парламентпи? Кимиси? Чыныгы бизде, чыныгы мындай идеалдуу, политология илимдерин окуп көрсөңүз, биз түшүнөбүз, биз мындай башалама мамлекетте жашайбыз. Же аралаш эмес, биз аралаштын да өзүнүн принциптери бар. Президент башкарат, өкмөттү өзү коет, дегенде жоопкерчиликти алат да. Бизде андай да жок болду. Азыр президентти соккулаганыбыз менен юридически он чистый. Ал эчтеке аткарбайт. Ол представитель. Он гарант конституции, но он как башкы командачы. Мыйзам боюнча. Мыйзам. Пример болсо, биздеги парламентский республика. Пример жооп бериш керек. Пример отчетун бериш керек жылдык. Пример эл менен түз сүйлөш керек. Бүт маселелерди пример чечиш керек. Пример парламентский. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Эгерде 3 системаны карасак, эң жакшысы, ыңгайлуусу биздикиндей кичинекей, экономикасы алсыз, көбүнчөсү мондай бир административдик, бюрократтык системада жашап калган мамлекет коррупцияга аралашып. Бизге парламентаризм өтө оор. Бул мыйзамды тескери чыгарып атса, бир кызыкчылык топтун артынан келбесе, алардын шайлоочусу болуп келбесе, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн мына мисал бир эле мисалды келтирип коелу. Унду айтып бүтүштү, баары айтпаган калып атат баягы. Ундун эмесине мыйзамын чыгарып коюп, биздин дыйкандарды баарын жайлап коюшту. Эми могу
миграцияны айтып коелу. Мына 2019-жылы мен статистиканы көрдүм. Бишкек шаарында 131 миң сырттан келген чет элдик жарандар катталган. 2018-жылы эле ошондой келген. Примерно, да? Анан бюджетке пошлиналар түшөт да, мисалы, штрафтар болот, убагына регистрация болбой болот. Же болбосо жанагы жумушка кирүү уруксаттары, ошондой пошлиналар 2018-жылы 22 миң миллион сом бюджетке түшүптү, шаардык бюджетке. 22 миллион сом 18-жыл. Бул мисал парламенттин чабалдыгынын мыйзам чыгаруу органыбыздын туура эмес иш кылган бир мисал да. 19-жылы жаңы кодекстер күчкө кирери менен 19-жылы кирди да. Мурдагы административный кодекс жок, азыр мына проступок. Ошол кодекс менен киргенде бизге 2 миллион 200 миң сом эле түшүптү. 10 эсе азайды. Анан парламент бизде айтып атпаймы, сырттан келип жазылган парламент. Буну азыр мындай айтканда батыштан келип бизге таанууланып койгон да. Анын үчүн баары билет 14 миллион евро алынган. 14 миллион тегерегинде алынган. Ошол мыйзамды бизге кодекстерге гуманизация кылыш үчүн. Азыр биринчиден бул мыйзамдын артынан бюджет болбой калды. Экинчиден укук коргоо органдарынын колу байланды. Үчүнчүдөн биздин эч ким коргообуз, биз корголбой калдык. Биздин мурдагы уголовный кодекс, административный кодекс биздин жарандарга кызыкчылык үчүн жазылган да. Азыркы боюнча мына 500 миң неофициалдуу 500 миң чет элдик жаран иштеп атат. Биздин жарандардан нанды талашып атат. Биздин базарды талкалап атат. Демпинг кылыпчы, өздөрүнүн продукциясын алып келип сатып атат. Мындай айтканда биз эшек жайлуу болуп калдык да. Бунун баары ким күнөөлүү деп барганда парламент күнөөлүү. Парламент себеби көпчүлүк коалиция менен ошол мыйзамдарды кабыл алып берди. Кереги жок мыйзамдар экен да. Бизге чыккынчы мыйзамдарды биздин кыргыз жарандарынын, кыргызстандыктардын кызыкчылыгына туура келбеген мыйзамды кабыл алып койду. Акча алып туруп, получается биздин немеге каршы мыйзамдарды кабыл 14 миллион евро келди. Ошонун 350 миллиону укук коргоо анан сот системасына кетиптир. Ой, 300 миллион сом, 350 миллион сом, 14 миллион евродан. Калгандар кана? Ошол эле жана чала сабаттуу, жөндөмсүз, сабатсыз депутаттардын жанында 4-5 жалдырма юристтер бар. Аларга 5 миң, 3 миң доллардан берип, мага мен ордума жазып бер деп иштеди. Бул деген, бул система эгерде макул, өздөрү барып сабатсыз да болсун, мындай юристтер болбосун, барып мыйзам чыгарып атканда макул өзү ойлонуп койсо, бул башка маселе. Өзү ойлонбойт, анан сиз айтып атпайсыз, запрос берсем деле жооп жок. Өзү жазбаган мыйзамда кантип жооп берет? Ким кантип аны чечмелеп берет? Тиги эксперти, тиги аутсайдан же славянскийден алып келип, академиядан алып келип туруп жаздырып атса. Бизге ачык айта албайт да. Бизге ушунча акча берилди, ушинтип жазгыла деген биз жазып койсок, эмне жазганыбызды биз түшүнө албайбыз, кем айта албайт да ошо. Анан бул мындай айтып атам да, биз азыркы демократия өлкө болдук, остров демократии, Швейцария, анан мактанганыбыз эле кыргыздар азыр эң ачык демократичный өлкөбүз дегенибиз менен биз түздөн түз батыш жакка колония болуп калдык. Мыйзамдык түрүндө. Көз каранды бизди байлап койду. Азыр 41 статьяда биздин конституциябыздын ошол эле парламентаризмдин негиздеген мыйзам, баш мыйзамыбызда 41-си беренесинде Кыргызстандын мыйзамдары менен эл аралык мыйзамдар келгенде Кыргызстандыкка азыраак ылдыйраак турат. Аларга биз көз карандыбыз деп жазылып турат. Биз ошолордун эмеси менен, мыйзамы менен ошого жараша жашашыбыз керек. Мына жылы Россияда Путин өздөрүнүн конституциясына өзгөртүү киргизип, ошол статьяны биздикиндей болгон.
Россия Федерациянын мыйзамдары эл аралыктыкынан өйдө турат деп койду. Көрдүңөрбү? Демек, бул мен ойлойм, эгемен өлкөнүн, суверендүү өлкөнүн бул нормалдуу нерсе, кызыкчылыгы. Анан балык башынан сасыйт дейт. Башкы мыйзамыбыз туура эмес, элдин кызыкчылыгына жазылбаса, албетте андан кийинки мыйзамдар автоматтык түрдө уланып кетет. Ошого мен айтып коет элем, могул жеке адамга аслы мындай сындагандан мурда ошол система, ошол адам иштеп аткан системанын чөйрөсүн карап коюш керек. Ал балким бул дагы смягчающий обстоятельства деп коет го. Бул ошонун көз карандысы менен иштеп атышат да. Азыр мисалы булар тарыхка кирип калды, чимкирик деп. Кийинки муун буларды чимкирик десе, булар толук кандай айта алат. Биз ошондой системада иштеппиз. Мисалычы, мурдагы легендарный парламент башка системада иштептир. Туура системада. Биз ушундай бизге таанылмап койгон, ооба тарых келгенде баары ачык-ачык моюндан деле алып айтышат. 14 миллион евронун, мисалы 13 миллион 14 миллион деп атышат. Ошонун мончасын мен алып жазганмын. Мен ошондо иштегенмин. Тиги коллегам ушунча алган деп бир чыгат бул бир күнүчө. Канча бөлүп алышкан, канча миллиондон, канча 500 миңден, 300 миңден, 120 бөлүштү да. Ошон үчүн өттү. Анан бул жерде парламенттик система өзү негизи бардык эле система идеалдуу болбойт. Өзүнүн плюстары болот, минустары болот. Анан ушундай системада албетте чыгат. Мындай инсандар чыгат, мисалы Садыр Нуркожоевич чыгып аракет кылат. Ошону оңдогон. Бирок могул элдин кызыкчылыгы үчүн, адилеттүүлүгү үчүн онда принципиалдуу адамдар чыгат. Эң жакшы саясат бул принципиалдуу саясат, билесиздер. Бирок андай принципиалдуу болоюн десе, ошол парламентибизде эң аз дегенде 40 депутат коалицияда болуш керек. 35-40. Ошондо сенин тилиң өтүмдүү болот. Сен мыйзамдарыңы, сен туруштук бере аласың. Мындай айтканда, башка бийлик бутактарыначы, сен ошолор менен один поле не воин болбой эме болосуң. Жамаат менен, коалиция менен туруштук бере аласың. Өзүңдүн мыйзамды чыгарып, принципти карап. А эгерде айтып атышат, жаштар сен эмнеге барбайсың? Көп жазат. Сен деле бирөөгө учкачтагы секир да. Кыргызстан ошондой. Бирөөгө учкап бересиң. Кошоматтуу киресиң. А мен келдим. Мен өзүм позициямды айтсам, мен изгой болом. Эчкиге кире. Биринчиден изгой болосуң, жаман көрүп. Экинчиден сени чукулуп башташат. Бул кайсы жактан келген, асмандан түшкөн периштер экен. Карап көргүлөчү тиги жак. Анан чабыласың. Мына Садыр Нуркожоевич ошонун Позицияда. Ошонун үлгүсү. Анан кандай биз эме? Ошон үчүн бул топ, бул система, бул дагы жолу. Аябай мындай бизге сырттан балким бир таанууланып келген система бизди башкарып, ыдыратып, хаосту бөлүп жарып, 250 партия, 2500 кыймыл бизде регистрация болду. Канча деген диний тармак эмелер, бутактар, мисалы исламдын деле салафилер бар, суфий бар, ягы хизмет бар, улемжилер бар, даватчылар, пакистанчы, канча тармакка бөлүп атат. Кыргыздын деле өзүндө уру, сен тиги урусуң, оң урусуң. Эми эгерде бийлик өзөгү бир болуп, жанагындай Англияныкындай монарх болуп, бир улуттук символ болсо, биз мисалы мына казактар үлгү, Казакстанда жашап келди. Эл башчысы бар. Туурабы? Эл башчы кылып алышты. Улуттук символ. Ошонун негизинде тегерегинде канча деген программалар иштеп атат. Келечек, болочок, эмелерди өстүрүү, жаңы мундарды. А бизде болсо азыр андай система келе каршы турукталып элек, турукталбайт дагы могул парламент таризминенчи. Биздин ички саясатыбыз бекем эмес экен да ошондон болот да. Биз жок болот.
Биз фундаменти жок. кечип болгон мына көп айтат Кыргызстан түгөнгөн сайын түтөп атат, анан 2000-3000 жылдан бери кыйратып мындай хаганып болдук, анан манас мындай болду деп. Эми ал жакшы, бирок азыркы эмеде караганда мен канча 7 мамлекетте жашап келдим. Кыргызстандын 8де иштедим. Ал бараткан жолубуз бул туңгуюк эмес, бул катастрофа. Бул биринчи адам идея болуш керек, ошол идеянын негизинде биригип, ошонун негизинде иштеп. Мисалы, азыркы ситуация, макул, мамлекет кызматкерлер президентке баш ийсин. Барады президент. Бирок президент Конституция боюнча эчтеке жооп бербейт атпайбы? Конституция боюнча ал укугу жок бирдеме кылганда. Кече айтты го Текебаев пресс-конференциядан кийин жаңы жылдын астында президентибиз пресс-конференциядан чыгып эле айтты го. Сен өзүң аша чаап кеттиң. Премьер-министрдин айган укугун алып алдың деп айтты го. Ошонун сөзүн сүйлөп атасың деп айтты го. Мына Текебаев биздин Конституциянын атасы. Узурпация кылып атасың деген сөздү айтты. Сен жаман болот мындай болсо депчи. Узурпация кылып атасың деген чоң бир айып койду да. Чын эле бизге ошол мындайча айтканда өкмөт башкарыш керекпи, же парламент башкарыш керекпи, же бизге президенттик башкаруу ылайыктуу? Ушул жөнүндө да кичине кыскача ой айтып берсеңиздер. Негизи ким жооп берет? Бул жерде мындай болот да, бүгүнкү күнү ушу мыйзамдар эметип жазылып калгандан кийин бир аз изначально ушу мен ойлойм ушу конституция өзү деле туура эмес жазылып калган. Ошон үчүн бүгүнкү күнү башкаруучулар көп да. Президент башкарат, жанагы Текебаев айтып кетти дегендей, парламент башкарат, премьер башкарат, жооп бере турган киши жок да. Сурай турган киши жок да. Мисалы айтып атпайсызбы, парламент эмне үчүн популисттик болуп калдыпчы. Мындай чыгып жана сүйлөгөндөрдүн баарын теңдеп карасаңар, мындай чындап эле популисттик да. Отуруп эле бири-бирине жамандап отурушат, чукулап элечи. Мына сен ушундай эчтеке кылганды билбейт экенсиң, эчтекени түшүнбөйт экенсиң, ошол эле мисалы министрлер чыгарат, сен мындай экенсиң, өзүнүн мындай жакшы жактарын көрсөтүп, мен ушундай акылдуумун, мен ушундай жакшымын, мен элчи күйүп атам, сен эчтеке кылбайсың деп бирин-бирин чукулап отурат, результат эч кандай жок. Эч ким жооп берген жок, эч кимди камаган жок, эчтеке жок. Ким алар мындай театр сыяктуу эле элдин алдында эле публикага ойноп эле кемчиликтерин чукулап эметишип эле өзүн жакшы көрсөтүп эле мен аябай билимдимин, мен баарын тең билем деген жөнүндө театр эле болуп калды. Нары жагында таптакыр башка иштер жүрүп атпайбы? Реально башка иштер жүрүп атат. Наоборот, экөөбүз ылдый түшүп баратат, өнүгүү жок, өсүүгө жок дегендей жооп берүүчү кишилер да жок. Эч ким жооп бербейт. Кылганын кыла беришет, баары тең каалагандай болот. Каалагандай закондорду бүгүн бир законду кабыл алып, мен аска жакшы айтып кетти, унутуп алып атчы. Канча өкмөткө канчадан миллиондогон ущерб болду ошол закон. Эртесин кайрылса мындан отменить этип алып салышты. Бирөө жоопкерчилик эметпи? Илгери мен мындай тарыхка да бир кайтып келип турган болсом, илгерки биздин цивильное право деп коет, бул Байыркы Рим. Байыркы Рим билсе ошол жактан закон, демократия деген бар, ошол жактан чыгат. Ал жерде мындай болчу экен да. Законду мындай кабыл аларда, ушундай эле парламент отурган, ошондо законду мындай сунуштаган адам келип туруп парламент алдына чыгып туруп, анан кийин ушул жерде мындай дарга асып турчу экен, жипке мойнун салып алып туруп, анан айтчу экен, мондай мен силерге сунуш келтирип атам депчи. Анан эгерде парламент ошону колдосо, законучу колдосо, анан башын чыгарып чыгып кетет экен да. Эгер закон кереги жок болуп калса, ошол жерде жок, ал закондун кереги жок десе, астына таблетканы тээп салат керек. Бул эмне деген, бул абдан туура нерсе да. Кереги жок законду, зыян закон, сен эмнеге вообще алып келесиң элге камбылайсың депчи. Бул абдан жакшы нерсе да. Бүгүнкү күнү мисалы бирөө келди, жанагы Асхат айткандай 5000 сом штраф кылат деди, эртеси күнү жок 5000 сом кылбайсың, 1000 сом кыласыз деди. Бирөө келди 10 000 сом штраф кыласыз деди, жана ПДДны бузган боюнча эртеси күнү келди, жок кайра азайтасыз деп койду. Бул закон деген, конституция деген бул өзөк болот да. Мисалы өзөк деген, мисалы адамдын өзөгү деген, адам мындай физически караганда өзөгү эмне болот? Адамдын өзөгү деген сөөк. Закон деле бул мамлекеттин сөөгү болот да. Сөөгү омуртка турат, ошонун тегерегинде баары тең ошо бекеп, ошого таянып, ошого жараша иш кылат да. Анан ойлоп көр, сен сөөгүң бир күнү шалактап бияка түшөт,
бир күнү шалактай жаткан Оңуткансыз да. мойтуп турса сен бир иш кылып аласың го. Бул бир нерсе. Экинчи нерсе мындай бизде бүгүнкү күнү мындай мамлекеттик деңгээлдеги адамдар мен мисалы бүгүнкү күнү Садыр Нуркожоевден башка мамлекеттик деңгээлдеги парламентте деле мындай министрлер арасында мындай көргөн жокмун да. Эмне үчүн дегенде бул мындай парламент мамлекеттик деңгээлдеги адам бул мындай бир күндүк оокат менен жашабайт да. Бул адам мисалы 50 жыл, 100 жыл мындай алдыга карап туруп, ошого жараша мындай пландарды коюп туруп, ошого жараша иш-чараларды кылат да. Бүгүнкү парламентке барып аткан адамдардын мисалы ошол программалары кандай, элге мисалы кандай убадаларды айтып, мен сенин тетиги жерге мектебиңди салып берем дейт. Мектепти мындай эмес аш керек да. Депутат болбойт. Депутат болбой эле салып койсоң болот. Сен мисалы жанагындай бай болсоң мен тиги жерге көчөгө асфальт коюп коет элем дейт. Эми ошол үчүн парламентке барабы? Парламентке иштей турган адамдар ушундай келечекти ойлогон, мындай өздөрүнүн эки сапаты болуш керек да, бир жагынан билими болуш керек. Мындай чогуу масштабта ойлоно турган адамдар болуш керек да. Экинчи жагынан алар профессионалдар болуш керек да. Ошол мыйзамды түшүнгөн. Анан жанагындай мен айткандай конституция жазып алып, мыйзамдарды кабыл алып, же түшүндүрө албаса, же айтып бере албаса, эмне үчүн кабыл алып аткан? Андайлардын элге эмне кереги бар? Ошол сиз айткан айтып өткөн жана чимкирек деген сөзгө ылайыктуу деп ойлойт экенсиз анда. Эми эл өзү баа берет да баардык нерсеге. Эл баа берет дегенсиз. Мен баа берем, эл өзү баа берет да баардык нерсеге. Мындай азыр Садыр Нуркожоевдин колдогон бирден бир себеби бул киши да айтып жүрөт. Бизге кичинекей мамлекетке мындай сложный система болбой эле президенттик башкаруу болуп 3 баскычтуу. Президент бар, түз аким, айыл өкмөт. Губернатор, тарых көргөздү, алар керектүү эле жок нерсе да, чындыгында. Биздин кичинекей 5 миллиондук азыр халкыбызга бир эле президент жетмек, биринчиден. Экинчиден, адилеттүүлүк маселеси келгенде, адилетсиздик жерде эч качан мыйзам иштебейт. Адилетсиз болуп атса, бирөөсүнө иштеп, бирөөсүнө иштебейт. Тигилер өзүнүн кызыкчылыгына мыйзам чыгарса, ал мыйзамы дагы иштебейт. Баары жабыркайт мынанчы. Ошон үчүн айтканда, адилет ыймансыз мамлекет жашай берет, ыймансыз. Мындай ыйман келтирбей элечи, Кудайга ишенбей. Бирок адилетсиз жашай албайт. Курайт. Бул мыйзам ченемди да. Ошон үчүн бизге биринчиден мыйзамдан мурун дагы адилеттүүлүк керек. Кызыкчылык, кимдин кызыкчылыгына жазылып атат, бул ошону байкашыбыз керек. Улуттун бул жеке бир көпөстүн чөнтөгүнө жазылып калды. Ошол айтарым, негизи биздин системабыздын өзгөртө турган инсандар, ошондой инсандарды колдошубуз керек. Мен принципиалдуу болгон өзүн далилдеп берген Садыр Нуркожоевдин көрүп турабыз. Ошо принцибинен тайбай, сөзүнөн тайбай, ошого чейин. Бул эми бул тарых көргөзөт, буюрса дагы баары. Рахмат сиздерге, маек куруп бергениңиздерге.